Уважаемые делегаты, желаю вам вдохновляющих выступлений. Бекжан Имарбеков Ошмунун студенти. Ал эл аралык мамилелер факультетинде билим алат. Бекжан Бириккен Улуттар уюмунун модели аталышындагы жыйында Словакия мамлекетинин өкүлүнүн ролун аткарды. Каарманыбыз Палестина-Израиль согуш масштабы боюнча баяндама жасап, конфликттерди алдын алуу же болдурбоо, согуштан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү жолдорун айтты. Биздин доклад бул сектор газга жардам тийиши жана кандай решенияларды колдонсо болот. Ошондой эле биздин бул кылып аткан эмебиз биздин келечегибизге абдан пайдасы жетет. Себеби бул жерде отургандар дипломаттар. Биз ошол ар бир мамлекет өзүнүн эмесин көрсөтөт. Кандай привилегия көрсөтүп, эмнесин колдоно алса болот, эмне жардам беришти, ошонун полный информация беришет. Бириккен Улуттар уюмунун модели жаштардын глобалдык маанилүү маселелерди талкуулоосу үчүн аянтча. Аталган модель Бириккен Улуттар уюмунун ишин чагылдырган, мектеп окуучуларына жана студенттерге билим берүү жана окутуу максатында түзүлгөн. Ага ылайык окуу жайдын башкы имаратында Ошмунун Бириккен Улуттар уюмунун модели аталышындагы конференция өттү. Жыйында катышуучулар ар кайсы мамлекеттин өкүлдөрүнүн ролун ойноп, дүйнөдө болуп жаткан жакырчылык, терроризм, климаттын өзгөрүлүшү, экологиялык көйгөйлөр, жаш балдарды коргоо сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн сунуштарды беришти. Бул иш-чара Ошмуда биринчи жолу болуп жатат жана маселелерди тандоо көйгөйлөрдүн актуалдуулугунан көз каранды. Иш-чара кыргыз орус тилдеринде өттү. Жыйынга Ошмунун студенттери, Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан жогорку окуу жайлардын студенттери жана мектеп окуучулары катышты. Бул иш-чара жаштарга Бириккен Улуттар уюмунун моделинин жыйындарына катышуу жана аталган модель иш жүзүндө кандайча иштери тууралуу өз тажрыйбалары менен бөлүшүүгө багытталган. Бул иш-чарада студенттер биринчиден досторду табышат, экинчиден логиканы жана ой жүгүртүүнү өнүктүрүшөт жана сүйлөө чеберчилиги өнүгөт студенттердин. Ошол эле мезгилде студенттер дүйнөдөгү бардык болуп жаткан көйгөйлөргө мындай салкын көз карашта карашпайт. Алар ошол көйгөйлөр менен тааныш болуп, алардын чечүүнүн жолдорун издешет. Андан кийин ошол туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты менен тааныш болушат. Бул симуляциялык конференцияда өкүлдөр ар бир факультеттен анкетирлөө жолу менен комиссия тарабынан тандалып алынган. Google формада мотивациялык кат жазып, иш-чарага байланыштуу суроолорго жооп берүүсү талап кылынган.